Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети азыркы учурда Корея өлкөсүндө залогдо турат экен. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, улуттук макам бар биздин жогору окуу жай ошондой залогдо турса бул абдан өкүнүчтүү да. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуз, мен биринчи суроом. Бул боюнча маалыматты жазуу түрүндө берейинчи, себеби азыр поверхностная информация у меня есть. Бул ошо ректор менен жолугуп өзүнчө бул талкуулайлы дегенбиз да. Мага бул абдан өкүнүчтүү болду да. Элмир Ракиевич, ушул чечимди мен сунушумду бүгүнкү чечимге киргизип койсоңуздар, биз маалымат алалы кагаз түрүндөчү. Буну эмнеге министрде маалымат жок? Эгерде залогдо турган болсо, мен да таң калып атам. Азыр эле жооп берип койсо, залогдо же залогдо эмеспи? Муну чечимге кошобуз биз, залог. Мен кыскача эле барыңыздар эле билет болушуңуздар керек. Бул 2011 жылдары, көп жыл мурун, ошол Корея мамлекетинен ошол университет аркылуу Исманкулов клиникасында бир кредит алынат да, жанагы жабдыктар үчүн. Анан ошол жабдыктарды алып, анан иштетет. Бирок өз учурунда кайра ошол Корея мамлекетине каражаттар убагында берилген эмес. Назира Сынташевна, бул абдан уят нерсе да, өкүнүчтүү нерсе. Мен ушул сунуш берет элем, ушул ким залогко коюп, ким кредит алган, ошол кредиттин багыты эмне багыт менен кайсы натыйжада иштелген боюнча маалымат бериңиздер, анан тиешелүү ошол мезгилде жетекчилер сөзсүз жоопко тартылыш керек.